Шу облусунда тыюу салынган Хизбут Тахрир кыймылынын 48 жаштагы тарапташы кармалды. Ал социалдык тармактарга экстремисттик мүнөздөгү материалдарды таратып жүргөн. Бул тууралуу Шу облустук милициясы билдирди. Маалыматка караганда шектүүнүн үйүн тинтүү маалында кыймылдын үгүттөөчү китептери, баракчалар табылган. Ыкчам иш-чаранын жүрүшүндө экстремисттик уюмдун дагы башка тарапташтары аныкталды. Алар жарандарды үгүттөө менен алектенип жүргөн. Шектүүлөрдүн биринин үйүнөн 6 китеп, 19 баракча табылды. Air Manas авиакомпаниясынын Бишкек-Ош-Бишкек багыты боюнча бүгүнкүгө белгиленген каттамдар учпай калды. Бул тууралуу Транспорт жана жолдор министрлиги билдирди. Бул каттамга билет алгандар авиациялык эрежеге ылайык билеттерин алмаштырса же каражаттарын толук кайтарып алса болот. Эске сала кетсек, кечээ дагы техникалык себептерден улам Манас жана Ош эл аралык аэропортторунда бул каттамдар учкан эмес. Ага техникалык мүчүлүштүктөр себеп болгондугу айтылган. Кечээ Бакай-Ата районунун Кыргызстан айылында 2 жаштагы бөбөктү сүт ташыган унаа тебелеп кетип, ал чарчап калды. Бул маалыматты Бакай-Ата райондук биргелешкен ооруканасынан тастыктады. Өздүк булактардын маалыматына караганда, аны айылда сүт ташыган унаа тебелеп кеткен. Учурда кырсыктын чоо жайы такталууда. Бүгүн түнкү саат 2 чамасында Ош облусунда очогунда күчү 2,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, жер титирөөнүн күчү Чоң Алай районунун Карамык, Шибе жана Жекенди айылдарында 2 балга чейин сезилген. Кырсыктан жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Бүгүн 3 мамлекеттин чек арасынын бириккен аймагында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арачыларынын биргелешкен тактикалык машыгуусу башталды. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек ара тилкесиндеги куралдуу басып кирүүгө биргелешип сокку уруу деген машыгуунун алкагында чек ара бирикмелери биргелешкен натыйжалуу аракеттерди көрүшөт. Машыгуунун жүрүшүнө эки өлкөнүн чек ара кызматынын өкүлдөрү байкоо салат. Иш-чаранын негизги максаты эки мамлекеттин чек ара бөлүмдөрү ортосундагы өз ара тыгыз кызматташууну бекемдөө жана мамлекеттик чек арада террористтик коркунуч жарала турган болсо биргелешип каршы аракет көрүү. Машыгууга Кыргызстандын атайын даярдыктагы бөрү отрядынын жоокерлери, ошондой эле Ички иштер министрлигинин жана Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери катышууда.